азыркы учурда окуучуларыбыз деги эле жалпы жаштар мамлекетибизде эң өзгөчө ошо үй бүлөдөгү эң маанилүү ресурс да. Анан бул жерде мен ата энелерге кайрылып кетким келет, ата энелер менен чакыргым келет. Эң базалык болгон, мисалы балдар менен иштешүүдө, алардын эмоциясы менен, алар менен болгон коммуникацияда иштешүүдө базалык бир көндүмдөрдү үйрөнүп алсак болот. Мисалы, балдарыбыз агрессивдүү болуп атат дейбиз, бир канча факторлор таасир этет дедик, коом таасир этет, жеген тамагыбызга чейин таасир этип атат. Ушул учурда 3 жаштан баштап бала чоңойгонго чейин, өспүрүм куракка чейин агрессивдүү болуп баштаганда эмне кылышыбыз керек? Мисалы, активдүү спорт түрлөрүнө берсек болот. Мисалы, азыр балдарыбыз көп отуруп атпайбы? Анын ордуна жөн гана чуркасын, бокска барсын, күрөшкө барсын, футболго барсын, кыймыл аракет менен агрессияны пайда кылган кортизол чыгып кетет сыртка. Бул мындай физикалык көрүнүш да. Экинчиси, андан башка жөн гана контрасттык душ бар. Муздак суу менен бала мисалы балким көбүрөөк муздак суу ичсин, балким контрасттык душ алганды үйрөтүңүздөр, же бассейнге барсын, жөн гана базалык нерселер. Андан сырткары ачууланып атканда шарик үйлөсүн, кагаздарды жыртсын, өзүнө кат жазып, апасына кат жазып, же ошо кимге ачууланып аткан болсо ошого кат жазып, ошол нерсени айырып салсын. Ушундай базалык нерселерди үйрөтүү менен биз балким олуттуу боло турчу нерселердин алдын алышыбыз мүмкүн да. Ооба, мен түшүнөм, эмоцияга алдырып аткан учурда бул нерселерди кылуу кыйын болушу мүмкүн, бирок биз үйрөнүү аркылуу балага ал нерсени адат кылуу менен жардам берсек болот да. Өзүбүз көрсөтүү аркылуу, аны менен чогуу кылуу менен, анткени баары бир мектепте канча убакыт, канча саат болбосун, үйдө көбүрөөк маанилүү болот. Ата эне дайыма эң биринчи авторитет катары кала берет. Курактык өзгөчөлүктөрүнө жараша балким өзгөрүшү мүмкүн, мугалим болушу мүмкүн, достору болушу мүмкүн, балким башка бир улуу адамды авторитет тутушу мүмкүн, бирок баары бир анын түпкүрүндө ата эне калат. Баары сөзүбүз өтүмдүү болот да. Ошондуктан балким базалык нерселерди үйрөнүү менен дагы балдарыбыздын келечегине, учуруна жардам бергенге болот.